Саламатсыздар урматтуу телегөрүүчүлөр, Ден соолук программасынын кезектеги чыгарылышы бул жолку көрсөтүүбүздө кайрадан эле кызамык оорусу боюнча айтып беребиз. Себеби дегенде баарыбызга белгилүү болгондой эле акыркы учурларда да ушул кызамык оорусу кайрадан күч алды. Аны менен катар Бишкек шаарында бир жана Чүй облусунда бир наристе ушул оорунун айынан көз жумгандыгына байланыштуу оорунун сактануу жолдору же болбосо алдын алуу боюнча кенен айтып беребиз. Ал үчүн студиябызга келген коногубуз менен тааныштыра кетсек, Анара Алымкулова, номер 1-үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алгач эле мынакей өткөн жылдарга салыштыра турган болсок, биздин Кыргызстанда, жалпы эле Кыргызстанда кызамык оорусу көбөйүптүр. Мунун негизги себеби эмнеде болуп атат? Эмне үчүн быйыл көбүрөөк катталып жатат? Албетте азыр баарыбызга белгилүү, Кыргызстан боюнча ошо кызамык оорусу аябай көбөйдү. Статистика боюнча мурдагы случайларга салыштырмалуу 100%ке көбөйдү деген ушундай бир бизде данылар бар. Албетте мунун көбөйүшүнүн себептери өтө көп, бирок ошол эң биринчи себеби бул бизге баарыбызга белгилүү иммунизация, ушунун начардыгы. Эмне үчүн негизи эле бул ушундай көп таркалып атат? Негизи себептердин бири бул ушул кызамык оорунун бул таралышына дагы ошого дагы жараша болот да. Воздушный капелин деп атабыз, абадан жугат да. Көрүңүзбү, биз деген баарыбыз аба менен дем алабыз да. Албетте аба менен дем алгандан кийин эгер ошол абада кызамыктын козгогучтар, вирустар бар болсо, ал жугуп калышы мүмкүн адамга. Бирок кимден кимге жугат? Кызамыкты оорулуу адам гана жуктурат. Көрүңүзбү? Ооруган адам түшкүргөндө, жөтөлгөндө, ошо өзүнүн ошо жөтөлгөндө какырыктары менен кошулуп вирустун бөлчүлүп чыгат дагы, адамга ошол жугат. Албетте бул мындан кандай кылса болот? Өзүңүзгө белгилүү болгондой эле өтө көп болуп таркап аткандан кийин биздин бирден бир алдын алуу жолубуз бул иммунизация, вакцинация да. Көрүңүздөрбү? Ооба, акыркы жылдары ушул вакцинация бизде өтө начарлап кетти да. Себеп дегенде көпчүлүк ата-энелер биз вакцина албайбыз деп отказ бере башташты. Ар кандай интернет блогтарынан таркап кеткен информацияларда вакцинанын составы андай экен, мындай экен дегендерди угушуп, коркушуп, өздөрүнчө бир кооптонушуп, биз албай эле коелу, балким ал такыр эле балабызга зыян болуп кетер. Балким оорубай калар деген өздөрүнчө бир ойлор менен көпчүлүк калк, ата-эне ушул вакцинадан отказ беришкен. Негизи мына ошол эмдөө алуудан көпчүлүгү баш тартып жатат деп атпайсызбы? Бизде баягы мисалы коронавирус мезгилинде эмдөөнүн түрлөрү бар эле, вакциналардын түрлөрү бар болчу. А кызамыкта кандай? Мында бир эле түрбү же түрлөрү барбы? Негизи кызамыкка каршы 2 жолу вакцина жасалат. Бул 1 жашта КПК деп коет. Корипаратит краснуха, бул деген ошо кызамыкка, кызылчага жана ошо паратит деп коет, эпидпаратит. Ошол 3 вакцина бир сайылат. Эгер биздин балдарга ата-энелер каршылык көрсөтпөй сайдырган учурда бир эле кызамыкка эмес 3 ооруга каршы вакцина алышмак да. Бир алганда 3 ооруга. Бул 1 жашында жасалат. Ал эми экинчи кызамыкка каршы вакцина бул 6 жашында жасалат. ККВ деп көрүңүздөрбү? Краснушна кайбый вакцина ошо кызылча менен кызамыкка. Бул учурда дагы сразу 2 вакцина алып атышат. Ошентип 2 вакцина 1 жашта, анан 6 жашта. Ошол 2 вакцина алган учурда балдарда сонун иммунитет пайда болот. Бул кайсыдыр бир балага же болбосо кандайдыр бир оорусу бар балага зыяны жокпу? Кимдер алганы мүмкүн эмес негизи? Албетте, алганга мүмкүн эмес деген бул мындай саноолор аз эле. Биринчиден баланын иммунитети өтө начар болсо, бала эмес, негизи адамдардын иммунитети өтө начар болгон бул кайсы ооруда эң көп? ВИЧ-СПИДте, көрүңүздөрбү? Анан боюнда бар аялга болбойт, анткени ал эненин ичиндеги балага зыянын келтирет. Анан өнөкөт оорулардын, ошолордун бир кандайдыр бир козгоп турган учуру болсо, обострение хронических заболеваний деп коет го бизде, ошол учурда бергенге болбойт. Анан острый процесс, острый заболевание, ушундай ОРВИ болуп күчөп турабы же кайсы бир оорудан күчөп турабы, ошол учурда бербейбиз. Башка учурда угуп, көрүп, албетте врачтын көзөмөлүндө ал уруксат бергенден кийин жасалат. Кызамыкка эмдөө бул 1 жашта жана 3 жашта деп коет го. 3 жашта, 6 жаша.
Андан чоң болгондон кийин алса болобу? Мисалы кичинекейинде ошол эле ата энеси уруксат бербей албай калган боло турган болсо, мисалы мектепти бүткөндөн кийин дейли, баягы өзү акыл эсин таанып калгандан кийин мен ушулорго кабылып калбайын деп алганы мүмкүнчүлүк барбы? Болот. Биз деген мурда вакцина албаган болсо, же вакцина албаганын билбесе, ошо кызамык менен ооруган адам менен контакт болгон болсо, биз сөзсүз саябыз. Чоң болуу, жаш курагына карабай. кичине болуу, жаш курагына карабай сайылат. Мына өзүңүзгө белгилүү, мектептерден да чыгып атат, садиктерден да, биринчи биздин Жалал Абад шаарында экинчи мектептен чыкты. Ошол мектепте жанагы вакцина албаган балдар өтө көп болгондо убагында. Ошол жерден чыкты, ошол жерден көп көрсөткүч болуп калды. Биз сразу эле биздин приказдар бар, атайын токтомдор бар. Ошол жерде айтылат: эгер кайсы бир организацияда, мектепте, садикте болобу, кайсы жерде болсо дагы кызамык чыккан учурда сразу эле биз 12 сааттын ичинде экстренный извещение беришибиз керек. Себеп дегенде кызамык бул өтө курч, өтө коркунучтуу, бат тарай турган вирустук заболевание, оору. Сразу эле 12 сааттын ичинде экстренный извещение берип ССке, ал эми ошол кызамык менен ооруган бала болобу, чоң киши болобу, контакт болгон адамдарды сразу териштиребиз форма 60 үчүн. Ал деген баланын вакцина алган жөнүндө информациянын кагазы болот. Ошол жерде ошону деген карап, убагында 1 жашында КПК, 6 жашында ККБ алганбы, ошолорду тактап турган кийин ошол контактный деп коет, ошо менен болгон адамдарды 72 сааттын ичинде биз вакцина жасашыбыз керек. Мен албайм дегендер болуп атат, мына көрүп атасыздар. Ошол учурда дагы мисалы мектептен чыкса, 30 окуучу болсо 30 окуучунун арасынан мен албайм дегендер дагы чыгып атабы? Чыгып атты. Албайм деген балдарына сайдырбайм деген ата энелер болуп атты. Ушунчалык абалдын курч болуп турганына карабастан көп ата энелер каршы болуп атты да. Ошол учурда биз өзүбүздүн Кыргыз Республикасынын өзүнүн токтомуна ылайык биз ата энелерге түшүндүрүштөрүн жүргүзүп аттык. Кимде ким баласы вакцина албай, анан кийин ошол ооруган адамдан жугуп калган болсо, ата эне ошого жооптуу. Ата эне мен балам алдырбаймын, мен балам оорубайт, же мен балам дагы тигиндей мындай деген бир шылтоолор айта турган болсо, ата эне ошол эне балага жооптуу болуп калат. Анткени ал бала вакцина албагандан кийин ал баланы ошондой контактный адамдарды бомба замедленного действия деп коет. Алар акырын билбей жүрүп анан ооруп калса, ким күнөөлүү? Баягы отказ берген ата эне болот. Ошону убагында вакцинировать этип койсо, жана 1 жашында, 6 жашында, жана же болбосо именно контактный болуп калган учурда 72 сааттын ичинде ошо медицина кызматкерлери келип жасайлы дегенде отказ берген болсо, ата эне законду бузган болот. Анткени ошол эле закондо дагы айтылат, бала ден соолугу чың жашоого акылуу деп. Качан чың болот? Ошо биздин атайын мындай календар прививок бар, ошоларды сактап, убагында прививкаларды алса, ошол ооруларга каршы турса, ошол баланын дени сак болот. Демек, ушуларды алдырбаган учурда ата эне баланын укугун бузган болот дагы, демек ата эне жооптуу болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсек, чындыгында эле биздин Жалал Абад шаарындагы айрым мектептер дал ушул кызамык оорусу күчөгөндүгүнө байланыштуу онлайн окууга дагы өткөн болчу. Мунун себеби ошол мектепте кызамыктын чыкканынан улам. Бүгүнкү күндө дагы кызамык оорусу аябай көбөйгөн, жалпы Кыргызстан боюнча деп айтып жатабыз. Эң алдыда Ош облусу экен, бүгүнкү күндө. Жалал Абад облусундагы статистикага токтолбойлу, бүгүнкү күндө канча катталды, канча жаштагылар бизде? Ооба, бизде Жалал Абад шаары боюнча алсак, негизи область боюнча 740 адам деп айтылып атат. Область боюнча 740. Ооба. Былтыркыга караганда бул показательдер, бул көрсөткүч 100%ке көбөйүп кеткен болуп атат. Ал эми ушул биздин райондордо, биздин эме боюнча, область боюнча 12 район, анан шаарларында 9 кызамык 9-unda кызамык катталыптыр. Мына биздин Жалал Абад шаары, Базар Коркон, Таш көмүр, Токтогул, Кара көл, Майлуу суу, Сузак. Ушул шаарларда көрдүңүздөрбү? Таркалып кеткен да. Анан жаш курагы боюнча айта турган болсок, ушул 1 жашка чейинки балдар 196 болуп атат. Негизи 1 жашында вакцина жасалат.
Көрдүңүздөрбү? Бирок ошо 1 жашка чейинки балдар ошол вакцинага чейин кабылдап атат да. Демек ошол 1 жашка чейин болгондо бул ата-энеде болуп калабы же үйдөн бирөө болуп анан жуктуруп алып атабы? Бул ата-энеде бул учурда ал балага ошо оорулуудан жуккан болот. Мен жогоруда айтып кеттим, кызамык оорусу оорулуу кызамык менен ооруган адамдан гана жугат. Ошол адам менен контакт болгондо жугат. Демек, ошол контакт болгондо жукпаш үчүн бирден бир эффективдүү жол бул иммунизация. Вакцина алыш керек. 1 жашка чейин баланы көп жакка алып чыкпай эле турганыбыз оң экен, демек. Ооба, туура айтасыз, эң туура айтасыз. 1 жашка чейин балдарды мындай эки жакка алып чыкпай, өзгөчө ушундай мындай эпидемия болгон учурда, оору таркап аткан учурда алып чыкканга болбойт. Анан негизи эмне үчүн балдардын ичинде, балдар арасында көп деген суроого, бул деген жаш балдар садикте, мектепте, бала бакчаларда закрытый помещениялар болуп атпайбы? Ошол учурда ушул оорулуу адамдын жанында турганда ал жугат. Көрдүңүзбү? Өтө мындай аба менен дем алып атпайбы? Албетте бул вирус абада 2 саат эле жашайт, бирок мындай жакын контакт болгон учурда абадан бат эле мындай контакт болот атпайбы? Ошон үчүн айтат да, высококонтагиозный деп, өтө курч, өтө жугуштуу. Бул өтө бир коркунучтуу оору экенин балдардын чумасы деп айтылат экен. Кызамык көрдүңүздөрбү? Демек биз балдарды өтө этият кылышыбыз керек. Анан кызамык менен кызылчаны көп учурда алмаштырып алат экенбиз да. Экөөнүн айырмасы кандай? Негизи кызамык кандай башталат, кызылча кандай башталат? Негизи кызамыктагы, кызылчадагы ошо көбүнчө вирусный заболеваниялар, мына азыр өткөндө өтүп кеткен, мына азыр деле бирок уланып атат ковид, могу грипп ооруларынын бардыгы вирус чакырган оорулар. Көрдүңүзбү? Бардыгы эле жугуштуу. Бирок ушулардын ичинен өтө жугуштуусу мына биздин ошол азыркы кызамык болуп атат. Кызылча болгон учурда денеге өтө майда, мындай өтө кичинекей майда-майда тактар эле чыгат да. А биздин кызылчанын эң биринчи, эң мындай кардинальный симптом деп коет, бул макулопапулезный сип деп коет. Кызыл-кызыл тегерек болуп, анан кичине териден өдө көтөрүлүп турат. Көрдүңүзбү? Анан кээде бири-бири менен биригип кетет. Кээде бирикпейт. Анан эң ушул кызылчадан кызамыктын айырмасы бул анын ошол клиникасында деп коет, жана белгилеринде. Биринчи ошол сып кулактын аркасында, моюнда, беттерде чыгат биринчи күнү. Бул кызамыктыкы. Бул кызамык моюнда, экинчи күнү колдорунда, көкүрөк жактарда, анан үчүнчү күнү буттарга түшүп кетет. Көрдүңүзбү? Ал эми кайра кайтканда ушул буттан жок боло баштайт, анан өйдөгө көздөп чыгып кетет. Анан ошол кызамыктын жанагы сып кетип бараткан учурда шелушение мындай бозумуш болуп барып турган көрөңдөй болгон сып шелушение калып кетет. Бул өтө характерный. Бул нерсе менен биз эч качан кызамыкты башка оорудан мындай ажырата албай калбашыбыз керек да. Ушундай кардинальный симптом дегендерди билишибиз керек. Ал эми кызылчада андай эмес. Кызылчада мындай чоң-чоң кызыл пятналар жок. Ал андай майда-майда, анда деле ыстма, анда деле мындай продромальный период деп коет, кичине жөтөлүп, же бир ыстмалап, тамагым ооруду деппи, ушундай бир чыйрык атам деген бир нерселер болот. Бирок ошол эле учурда биз экөөнү айырмалаган эң биринчи белги ошол сып. Сыптын этапность деп коет. Бул өтө сонундай бир ооруну айырмалай турган белги да. Этабы мененчи болсо. Өйдөдөн ылдыйды көздөп чыгат, дагы кетип баратканда кайра ылдыйдан өйдөнү көздөп жок. Анан кызамык десек, бул ооруну өтө оор дагы албайт экен да. Көбүнчө ата-энелер, мисалы узагы менен 1 жума же болбосо 10 күндө өтүшүп кетет дегендей үйдө караган аракет кылып калгандары дагы бар экен. Бирок ошол медициналык жактан окуп карай турган болсок, кызамык бүгүнкү күндө эң коркунучтуу оорулардын катарын толуктап жана өлүмгө чейин алып барат деп калыптыр. Бул чынбы? Ооба, мен жогоруда айтып кеттим, бул ошол кызамыкчы балдардын чумасы деп мурда айтылчу экен. Бул өтө каптап кетип атпайбы, бат эле, анан оору болот. Сиз туура билип атасыз, бул деген мындан коркуш керек. Кээбилер кызамыкпы деп бул жеңил көз караш менен караган болбойт. Кызамыктын осложнениясы өтө курчта. Биринчи эң көп осложнение бул пневмония. Пневмония деген бул өпкөнүн жабыркашы да. Көрүңүздөрбү? А өпкө деген бизге эмне берет? Аба берет да. Биздин ар бир клеткага кычкылтек берип турган, сырткы аба менен байланыштырып турган бул өпкө.
Экинчиси мына менингоэнцефалит, энцефалон деген бул головной мозг деген ми, ошо менингоэнцефалит баш миенин жабыркашы, ар кандай параличтерди берет, демиелинизация деп коет, жана нервный волокнанын сыртка оболочкалары поражается экен. Бул деген өтө коркунучтуу болот. Албетте бул деген ушундай оорулар, ушундай осложнение качан болушу мүмкүн? Биринчиден үйдө кармап отура берип кечигип калган болсо, экинчиден иммунитети начар балдарда, анан ушул дагы бир нерсеге басым жасап кетким келет. Өзү бул көрдүн инкубационный период деп коет, ошо жуккандан белги чыкканга чейинки күнү 7 күндөн 21 күн деп атпайбы? Анан ошо 7 күндөн 21 күн деп такалып отурбайбыз. 7 күндөн бир 14-15 күндөрдө уже кээ бир балдарда уже ошо ысмалап, жөтөлүп ушинтип калат да, а кээ бирлериники 21 күнгө чейин жетет. Ошол кимдин иммунитети күчтүү болсо, ким мурда вакцинированный болгон болсо, ар кандай бир жакшы мындай өзүнүн организмин күчтөндүрүп жүргөн убактарда ошол инкубационный период узарышы мүмкүн да. Анан ушул нерседи айтып кетейин дегеним, мектептерде айтып атат да, силер ушинтип вакцина сайдыңар, анан менин балам ооруп калды деп. Бул учурда мен ушундай бир пайдаланып айтып кетким келет эфирден. Балким ошол биз вакцина сайып аткан учурда балаңыз уже жуккан болгон да. Оору уже жуккан болгон, ошо жанагы 7 менен 21 күн ортосунда турган болот бала. Али инкубационный период деп коет, али чыга элек да белгилери. Чыга элек, бирок белгилерин билесиз, мына конъюнктивит, көздүн чел кабыгы, анан кийин тамак жөтөлө, анан мурдунан суу куюп, бул эң белгилер, анан температура көтөрүлүп, дагы ооруксунуп, чыйрыгып, бара кийин уже стадиясына сып пайда болот. Ошо эчтеке билине элек мезгилде баланын ооруганын билбейбиз, ал убакта эч ким эчтеке деп өзү бала жашнай турган болсо, сайылып калган мүмкүн болсо керек дейм да. Ошо медицина кызматкерлеринин эли журт ушундай замечание кылып да, силер сайып ооруп калды. Жок, андай эмес. Биз сайып ооруп калган жок. Эгер ошол кызамык башталгыч мезгилинде, мисалы сиздер вакцина сайган болсо, бала кандай болот? Негизи башталган убакта вакцина берүүгө мүмкүнбү? Өзү негизи ооруп аткан учурда, продромальный периодда, ошо инкубационный периодда негизи сайганга болбойт. Сайбайбыз дагы. Биз деген мына мектептен бир класстан чыкты дейли. Азыр мен ошого жетем. Бир класстан бир бала чыкты, ооруп чыкты. Биз келебиз дагы сразу деген оорунууну көрүп туруп, анан контактныйларын канча классында канча бала сразу эсебин алып туруп, ар биринин формалары болот, мектепте формаларын карайбыз дагы, анан кийин өзүн врач сөзсүз көрөт. Ошо кичине ысмалап, чыйргып, өңдөрү бузулуп, көздөр кызарып тургандан врач деле билет да. Көрүңүздөрбү? Продромальный период деген бул ошо кичине чыйргып, кичине бир жөтөл, кыска жөтөл болушу мүмкүн. Бир кандайдыр бир адам кичине бир слабость болуп билинип калат ал. Эч качан андай случайда врач упускать этпейт. Ошон үчүн врач билип сайып коюптур, анан билбей сайып коюптур деген сөздөр болбойт. Эмне үчүн врач турат прививка сайганда? Ошонун баарын караш үчүн. Медсестра дагы, врач дагы аны карап сайлады. Анан мисалы кызамык чыгып, кээде үйдө кароо үчүн жиберет го, мектептерге дагы жибербей. Ошол учурда баягы элдик дарыгерлер дейбизби, мындай табигый жол менен дарылоо айтор, кызыл нерсени ичирсең батыраак чыгып кетет. Негизи этап менен чыгат деп атпайсызбы? Ошол нерсе көп узабай батыраак чыгат дагы, балам көп кыйналбайт деп, мисалы вино бергендери бар дегендей эле. Бул туура элеби же? Эми ал народный метод лечения деп коет го. Биздин традиционный медицинада негизи ошо дарылоо жөнүндө сөз кетип атат, сиздин сурооңуз ошого баратат. Негизи кызамыкка специфическое лечение жок деп коет. Ошондой кызамыктын дарысы мо, мисалы үчүн туберкулезга, ВИЧ-ке бул деп айтабыз го. Ошондой спец лечение жок. Көрүңүзбү? Бул деген вируста организм күчтүү болсо, убагында прививканы алган болсо, эмне үчүн жасап атабыз? Биз ошо 1 жаштагы, 6 жаштагыны жасалган болсо, ошол балада уже ал вируска каршы антителалары бар. Ал уже вирус келгенде познавать этип уже билет да, каршы тура алат. Көрдүңүзбү? Демек, ошо баланы негизи атайын ушул могу дары ушуга дебей эле белгисине каратып эле дары беришибиз керек. Мисалы үчүн жөтөлсө жөтөлүнө, көзү ооруса көзүнө, мурдунан суу акса ар кандай капляларды, ысытма болсо парацетамол дегендей, ибупрофен деген сироптор чыккан азыр балдарга, симптоматическое лечение. Анан эң коркунучтуу осложнение албетте менингит деп аттык, пневмония деп аттык, бирок ошо жана конъюнктивит деп жана конъюнктивит көздүн былжыр челинин ошо жаракат алышы, ошону көздү слепотага көрбөй калганга алып барат деп айтылат. Ошонун алдын алып, ошого болбош үчүн жана витамин A'нын
беребиз. Ошо анын жашына жараша дозаларын 2 доза берилет 24 саат аралыгы менен. Бизде медицинада лечение ошондой. Эми ал адамдардын көз карашы, бирок туура эмес ишти жасаш керек эмес. Биз айтып өттүк жогоруда, кызамык деген өтө күчтүү, өтө коркунучтуу оору. Албетте врачтарды эле чакырыш керек. Кызамык болуптур дегенде машинага, таксиге, маршруткага салып алып, поликлиникага, больницага жөнөбөй, үйдө туруп чакырыш керек. Дарыгер өзү Да, дарыгерди үйгө чакырыш керек. Аны отургузуп алып, андан бетер жолмо-жол таркатпаш керек. Ал абага чыкты дегенде таркайт. Көрүңүздөрбү? Үйдү эле бир бөлмөгө бөлүп коюп, ошол үйдү влажный уборка кылып, абаны таза кармап, ошо керек дарыларын берип, албетте врачтын көзөмөлүндө болуш керек. Үйдө бир адам ошол кызамык менен ооруганда үй бүлө мүчөлөрү кантип сактанса болот? Мына изоляция деп коет. Көрдүңүзбү? Мен бир комнатага бөлүп деп атпайм, изоляция. Эң биринчи жол ошо баягы абадан жугуп аткандан кийин абаны перекрывать этиш керек, өткөрбөш керек. Бир комнатага бөлүш керек дагы. Албетте үйдөгүлөр эми албетте этият болуш керек. Алар деген вакцинированный. Мына акыркы жылдары эле адамдар вакцина албай эле, вакцинация жок болуп, ушул азыркы окуяга туш келип атпайбызбы? А үйүндөгү чоң ата чоң энелери, аталары дегендей чоң кишилердин баары вакцинированный. Биринчиден, экинчиден бизди чакырганда биз барып эле сразу айтып атабыз го, контактныйларды биз сөзсүз 72 сааттын ичинде вакцина жасайбыз. Жасалат. Сөзсүз ошол ооруганын баланынбы, ким болобу, чоң болобу, кичине болобу, жанындагылардын бардыгына сөзсүз вакцина жасалат. 12 саат экстренный излечение беребиз. Тамактануусунда эмнелерди мүмкүн эмес деп айтат болчуңуздар? Эми негизи спец мындай диета же спец лечение жок деп айтып атабыз го. Албетте диетический тамактар болсун, суюктукту көбүрөөк ичиш керек. Баягы вирус болот атпайбы? Ошого деген баягы организмди кичине күчтөндүрүш керек. Ар ким адамдын вирус кантип жеңет? Өзүнүн иммунитети, анын жанагы вакцинадан алган спец иммунитет деп коет. Вот ошол менен ошо вируска каршы ар бир ооруган адам ошону менен жеңип кете алат да. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Көрсөтүүбүздүн аягында дагы бир жолу биздин көрүүчүлөрүбүзгө ошол эмдөөнү алууга чакырып, өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтып койсоңуз. Мен айтып кетер элем, мына азыр өзгөчө абал курч, мына августтан бери Жалал Абад шаарында дагы көбөйүп кетти. Бул негизи баарыбызды бир кооптондура турган маселе. Мен ата энелерден сурап кетет элем, астыңыздарда турат календарь прививок деп. Ушул жерде календарь, бул жерде бардыгы бар. Мына бала төрөлгөндөн кийин роддомдо эле 2 прививка салынат. Андан кийин эле 2 айында, 3,5 айында, 5 айында, 9 айында, 1 жашында, 2 жашында, 6 жашында прививка жасалат. Ушул прививкалардын баарын алсын балдар. Жалгыз эле кызамыкка деп эле акцент койбойбуз. Бардык вакцинаны алыңыздар. Анткени ар бир оору коркунучтуу. Ошон үчүн биздин өкмөт тарабынан бул мурдатан эле бул вакциналар иштетилип чыгып, балдардын, адамдардын ден соолугун алдын алып, вакцина управляемый инфекция деп коет. Ошол оорулардан сактануу үчүн жасалган. Өзгөчө бүгүнкү биздин темабыз кызамыкка 1 жаштагы КПК, 6 жаштагы ККВ деген вакцинаны алышыңыздар. Андан коркпоңуздар, анын составында эч жаман нерсе жок. Бул баланы ошо инфекциялардан сактаганга жардам берет. Сиздер мына воздушный капелин деп атабыз, кантип абаны тозуп коесуздар? Эмне баланы оозун маска менен тосуп коебу же пробка менен тосуп коебу? Бир гана вакцина менен. Ыраазычылык билдиребиз дагы бир рет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт аякталды. Баарыңызга белгилүү болгондой эле, оорунун ар дайым алдын алган аракет кылыңыз. Ал эми мынакей кызамык оорусунун эң эле жакшы алдын алуу ыкмасы бул эмдөө болуп эсептелинет. Эч убакта эмдөөнүн терс таасири бар деп айтпайт болчук. Эгерде эмдөө алууга мүмкүн эмес болсо, дарыгерлер дал ошол убакытта эмдөөнү өздөрү бербейт. Андыктан урматтуу ата энелер түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Ошондой эле үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда мына ушундай баракчалар берилип жатат. Бул кайсы ооруга канча жашында бала эмдөө алыш керек? Бул бардыгы акысыз таратылат, Акысыз эмдөөдөр бар, акысыз. Унутпастан үйүңүздөргө алып билип алыңыз, жана балдарга эмдөө алуудан баш тартпаңыздар. Азыр эмдөө алсаңыз, сиз балаңыздын ден соолугу үчүн кам көргөн болосуз дейбиз. Биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Эч бир бала, эч бир ата эне оорубайт.